Ассаламу алейкум, туугандар. Өзүңүздөр билгендей эле декабрдын 1-нен уже лицензия күчүнө кирет деп атат. Бирине чейин документтерди топтоп өткөрүш керекпиз негизи. Эми андан ары узартып береби, бербейби пока белгисиз. Өткөндө августта негизи кириш керек эле, августта кирбей калган. Анда узартып эле берип койгон декабрдын 1-ине чейин деп. Эми эмне документтер керек? Менин случаимде кандай топтодум, каяктан алдым, ошо жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Так, биринчи эле лицензированный парк болуш керек. Парктын лицензиясы болуш керек. Ансыз силер лицензия ала албайсыңар. Так. Биринчи эле копия паспорт, техпаспорт, права. Аны деген оригиналын копия кылышыңыздар керек экен. Бүгүн мен жанымда да бирөө бар деле. Немеге лицензияга тапшырам деп. Аныкы деген түндүктөн чыгарып коюптур. Түндүктөн чыгарганда жаратпай койду. Кайра барып, оригиналын копия кылып, анан алып келип тапшырды да. Экинчи эле договор, лицензированный парк менен договор түзөсүңөр. Ал договорду деле парктагылар берет. Аны көтөрүп алып, так, анан страховка жасайсыңар. Страховка перед пассажиром. Ал ОСАГО эмес, КАСКО эмес, именно ушу пассажирларды страховать этет экенбиз да. В случае ДТП ошол компания, страховка алган компания пассажирларга компенсация берет экен да, төлөп берет экен. Ал канчалык деңгээлде иштейт, аны билбейм пока. Так, андан кийин техосмотр. Техосмотрду өтөсүңөр. Любой эле ближайший жерге барып, седандар 850 экен, кичине чоңураак машиналар 950, анан 1050 деп кетет экен да. Мен 850 сомго бат эле даяр болуп берет экен, 1-2 минутта деле сүрөткө шырт тартып туруп эле печатьты басып кетире берди. Андан кийин госпошлина төлөйт экенсиңер. РСК банкка барып, азыркы Элдик банк болуп калды. Ошого барып 500 сом, плюс комиссиясы 50 сом экен. Андан кийин так, анан 083 справка. 083 справканы мен деген эмеден алам идим, бирден Зеленый көчөсүндөгү поликлиникадан жазадым. Мен учетум Аламединский районго болгондуктан ошол жака барам да негизи поликлиникага. Аяктан кассасына барып эле сразу 328 сом кассага төлөйсүңөр. Аяктан чыгып эле сразу флюорографияга барасыңар. Флюорографияны өтүп туруп эле бир 5-10 мүнөттө эле даяр болот экен кагазы. Снимок өзү 1 сааттан 1,5 саатка чейин даяр болот экен да. Флюорографияны өтүп туруп эле анан кийин заведующийне киресиңер. Ал полный силердин данныйыңарды компьютерга киргизип, анан кийин эме талончик берет экен, направление деп коебузбу. Ошол кагазды көтөрүп алып, окулистке барасыңар, көзүңөрдү текшертип, очки такпай таркы берки деп жазып берет экен. Андан кийин хирургка барат экенсиңер, лорго барат экенсиңер. Кыскасы айтор ошо кагазда полный жазылуу экен. Ошолорго кирип, кол койдуруп эле кайра чыгып, анан заведующийге кирет экенсиңер. Заведующий ал кагаздын негизинде силерге түндүктөн жана Мой здоровьяга кирип, профиль ачылган да профилиңер. Ошол жака эле жанагы өтүп келген неме осмотрлардын баарын компьютерга киргизип, силерге 083 справка чыгарып берет экен. Аны чыгарып деле бербейт экен колуңарга, сразу эле ошол момент эле киргизгенден кийин эле түндүккө чыгып калат экен. Түндүктөн кандай кылып аласыңар? Мой здоровьяга киргенде эле биринчи бетинде эле ошол главный экранда эле неме турат. Сүрөтүңөр, ошол поликлиниканын адреси, ошол именно ошол жери керек экен. Андан кийин эң ылдый жагында жана 083-түн результаты. Здоров деп чыгарып берет да. Ошону барып КСРХтен өткөрөсүңөр. Ал сүрөтү жок эле жана эң астындагы эле 083-түн өзүн эле скриншот кылып чыгарып койсоңор, ал өтпөйт экен. ГАИга кабыл албайт экен аны.
Андан кийин эми түндүктөн кандай документтер аласыңар ошону айта кетейин. Наркологдо учетто турбайт деген кагаз, аны сразу эле бассаңар эле сразу эле чыгарып берет. Психиатр, аны да бассаңар эле сразу эле чыгарып берет. Могу несудимость платный бар экен, анан бесплатный бар экен. Бесплатныйын алам десеңер, канча 7 рабочий күндө даяр болот экен. Мен мурда эле өтүп койгом, ошону эле копия кылып алдым да. Андан кийин немеден так кайсы справка эле актан нарколог, психодиспансер, несудимость. Немеден налоговыйдан карызы жок деген справка алышыңыздар керек экен. Ал деле түндүктөн берилет экен. Бирок түндүктөн көбүнүкү чыкпайт экен. Меники да чыкпай калды. Чыкпай калып, өзүбүздүн районго караштуу налоговыйга барып, ушундай справка алайын дедим эле десем, хорошо деп полный немелерди басып, данныйларымды киргизип, справканы чыгарып берди. Ал жакта деген карызы жок деген справка экен да. Аны аласыз экенсиңер, полный ошо документтерди топтоп бүткөндөн кийин паспорт, лицензия, страховка, госпошлина, налоговый. Кыскасы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 кагазды көтөрүп алып, кср копияларын, только кср копияларын. Анан парктан алган трудовой договорду оригиналы керек экен. Ал оригиналын өздөрү алып калат экен. Мен копия кылып чыгарып барып, ал только оригиналын алып кел деди, оригиналын апарып бердим. Апарып эле Горгайга эле экинчи этажда түз барганда эле эң акыркы кабинет оң жак бетте болот экен. Аяка кирет экенсиңер, полный документтерди ошол жактан тактап, кем картасын толуктап, ошол жактан да бир заявление жаздырат экен, аны жазып туруп, полный документтерди даярдап туруп берет экен. Андан кийин немеге 4-ч этажга кабыл алуу деген жер бар экен, ошол жака барып таштайт экенсиңер кагаздарды, документтерди. Ошо менен кетет экенсиңер. Бүгүн канча 4-ноябрь 2025 жыл. Мен ошо полный документтерди апарып бердим. Негизи 15 күн, 2 жума 15 күндө даяр болот дейт экен, бирок мен жана даяр болуп алып кетип аткандардын сурап калсам, 1 жумада эле даяр болуптур. Ошо 1 жума, 2 жуманын ичинде эле даяр болот экен да. Азыр пока Горгайда очередь деле жок экен. Мен понедельник күнү барганымда бир 15 киши бар эле. Алардын баарын кайра артка кайтарып аткан. Бирден документтери жок, же налогтун кагазы жок, же кечиресиңер, госпошлина жок. Ошолордун баарын кыскасы даярдап алып барсаңар, жумушуңар да бат бүтөт экен, силердин да убактыңар кетпейт экен. Дальше чыгып, өзүңөрдүн жумуштарыңар менен кете бергидей кылып. Мен ойлоп атам да, азырда 1 жумадан кийин, бир 10 күндөн кийин Горгайдын ичи быкы-чыкы киши болот. Ошондуктан биздин жумуш таксисттердики башка жактан доход жок. Только ушу такси менен иштеп, такси менен жан баккандан кийин колуңардан келсе, эртерээк эле чыгынып, баары ала турган нерсе болгондон кийин барып тапшырып койсоңор, бир аз болсо да жүрөгүңөр ылдыйлап калат экен да. Тапшырыш керек эле, барыш керек эле, документ толтуруш керек эле дебей эле. Ошол көбүнчө документтерди түндүктөн аласыңар. Алардын копиялары эле керек. Главный мост 0.83-түү результаты эң астында чыгат. Ошону анан кийин сүрөтүп обязательно болуш керек экен. Анысы жок, принимать этпейт экен. Анан паспорт, техпаспорттарды дагы жанагы көтөрүп жүрөбүзбү техпаспорт. Ошону эле копия кылып алсаңар, ошол жакшы экен. Түндүктөн алынганы аны жарабайт дейт. Аны жаратпай коет экен. Ошол эми. Канча акча кетти? Канча акча кетти десеңер, заказ чотпай жатат. Чемне. 850 сом. Жок, ани бабай. 850 сом немеге кетет экен? Так.
Техас моторга 850 сом. Плюс госпошлинага 500 сом экен, комиссиясы менен 530 сом. Плюс поликлиникага 328 сом. Плюс анан кийин эме страховка перед пассажирам дейт. Аяка 800 сом өзү экен, 20 сом комиссиясы экен, 820 сом. Ошо менен 2528, анан копияларга бир 100 сомдой кетет экен, ксерокопиядан документтерди өткөрүш үчүн. Плюс 100 сом. Ошо менен 2628 сомго полный пакет даяр болот экен дагы, апарып өткөрүп коет экенсиңер. Ошол эми, не дейсиз туугандар? Эртерээк таксиде иштейм десеңер, не бар, не жок, өтүп кое берели. 1 декабрь күнү лицензиясы барлар гана иштеп, лицензиясы жоктор линияга чыга албай калганда, ошондо чуркап баштабай, колуңардан келсе, эртеңден баштап, бүгүндөн баштап, азыртадан баштап эле документтериңерди топтоп, көргөйгө апарып өткөрүп кое бергиле. Лицензиясы канча күндө чыкса деле, эми ашып кетсе 1 жумада чыгат дейт, 1 жумадан кийин даяр болуп калат. Не дейсиз? Ошол эми иштериңерге ийгилик. Бөөдө кырсыктан тышкары, жаман сөздөн, жаман көздөн, жалаадан тышкары иштеп жүрө берели. Ассаламу алейкум.